биримдик жамаат менен болот. Ал эми жамаат башчы менен болот. Ал эми башчы кантип болот? Башчыга моюн сунуу менен болот туугандар. Эгер башчыга моюн сунулбаса, анда келишпестик, бөлүнүп жарылуу, ызычуу, кан төгүү, талап тономой, бүт адамга жагымсыз нерселердин бардыгы болот. Биримдик ишке ашпайт. Качанга чейин ушул нерселер ишке ашмайынча, башчыга баш ийилмейинче. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, мусулмандын каны, аброю, малы арам болот деп. Мына ошол кан төгүү, бирөөнүн абройлоруна шек келтирүү, малдарын тартып алуу, мына ошо мусулман башчыларга каршы чыкканда ошондой ызычуулар болгондо, мына ушул нерселердин баары ишке ашат экен. Канда төгүлөт, абройлор шыбалат бири-бирин. Малдар тартып алат. Мындай чыкканда ызычуу башталат. Эч ким тынчтыкта болбойт, ибадатта аткарылбай калат. Алла Таалам Ниса сүрөсүнүн 59-аятында айтат: «Я юхалладина аману, атиуллаха ва атиур расул, ва улил амри минкум». Эй Аллахка иман келтиргендер, Аллахка баш ийгиле, жана Аллахтын элчисине баш ийгиле. Жана Аллахтын элчисине баш ийгиле, жана өзүңөрдөн болгон башчыга дейт.